Рахат Ташиева болгону 29 жашта. Анын бөйрөгү иштебей калган. Жолдошта ооруганына байланыштуу таштап кеткен. Учурда 3 баласын тарбиялоо менен катар өз өмүрү үчүн да жалгыз күрөшүүдө. Бардык балдарым кичинекей, күйөөм болсо ушинтип ооруп калгандан кийин кетип калган. Азыр апам бар, атам жок. Бир акам бар Москвада, ал дагы колдон келишинче жардам берди. Башка айлам калбай калды, элге кайрылуу жасап алсам, айтпасам кыйналып кеттим. Рахаттын бөйрөгүн Турцияда алмаштырууларын дарыгерлер сунушташкан. Ал үчүн 4,5 миллион сом керектелет. Мындай ири суммадагы акча бейтапта жок болгондуктан коомчулуктан жардам сурайт. Жашоого келечекте максатымды коюп, балдарым менен бактылуу болгум келет. Ошо кыргыз элиме суранат элем, ушу жардам берип коюшса, колдон келишинче жардам беришти, рахмат. Бирок дагы бир чыгынып жардам берип коюшса, операцияга барып келсем, мен дагы жашасам деп узак өмүр сүрүп. Элдерден суранат элем, колуңардан келишинче жардам берип коюңуздарчы. 5 айдан ашуун убакыт жумасына 2-3 ирет гемодиализди менчик клиникадан 4700 сомдон сатып алып жашоосун уланткан. Дарыгерлерге ыраазычылык билдирген апасы 2 айдан бери жеңилдик алып, гемодиализди акысыз алып келе жаткандыгын айтат. Бирок кызынын өмүрүн сактап калуу үчүн баары бир бөйрөгүн алмаштыруу зарыл дейт. Бөйрөктү баары бир операция жолу менен жасаш керек экен, операция жасаш керек экен. Ага азыр биздин мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү, көптөгөн каражат акча керек экен. Ошондуктан ушу жалпы жамаат ушу кыргыз эли менен журтчулуктан ушу жардам сурайт элек. Эгерде Рахат Ташиевага жардам колун сунууну кааласаңыз 0222 97 02 77 номерине байланышып же банктагы төмөнкү эсептерге акча которсоңуз болот. Мен дагы жашагым келет, аябай. Жашоого келечекте максатымды коюп, балдарым менен бактылуу болгум келет. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.